Баткен облусунда каза болгон прокурорду Анарбай Мамаджановдун кесиптештери менен чогуу эс алууда түшкөн сүрөтү социалдык тармактарда жарыяланды. Баткен облусунун каза болгон прокурору Анарбай Мамаджакыповдун кесиптештери менен чогуу эс алууда түшкөн сүрөтү социалдык тармактарга жарыяланды. Маалыматка караганда, бул сүрөт окуя болгон күнү эс алууда жүрүшкөндө жайлоодо тартылган. Сүрөттө Анарбай Мамаджакыповдон сырткары анын 2 орун басары, 2 бөлүм башчысы жана кылмышка шектүү катары кармалган капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы бар экендиги айтылат. Акыркы маалыматтарга караганда, аңчылыктан кайткандан кийин кечки тамактануудан соң Мамаджакыпов капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы менен биргеликте кеткендиги айтылууда. Эскерте кетсек, Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамаджакыповдун жансыз денеси 17 ноябрдан 18-не караган түнү шаардын чыга беришиндеги Төрткөл суу сактагычы жактан табылган. Азыркы учурда кылмышка шектүү катары капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы МК кармалып, убактылуу кармалуучу жайга киргизилген. Булак Калыс медиа.